Angliz tilinde uqtuңuzдар. Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Кутман күнүңүздөр менен. Биринчи радио Нобо толкунда күндүн темасы микрофонда Сагынбек Абдыкалыков. Ал эми режиссерлук пультта Айдай Исмаилова. Бүгүн Орус-Кыргыз өнүктүрүү жана кепилдик фондунун финансылык колдоосунун натыйжалары деген темада сөз болот. Студиябыз меймандары Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун өкүлү Сакебай уулу Акай жана кепилдик фонду ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары Азамат Кожобаев. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Урматтуу радио көрөрмандар, эгерде мына ушул маселе боюнча сиздердин суроолоруңуздар жана пикирлериңиздер болсо 39-21-90 жана 65-66-04 номерлүү телефондорго чалыңыздар. Акай мырза, 2018 жылы Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун финансылык колдоосунун жардамы менен канча ишкана өндүрүшкө берилди? Чоң рахмат сурооңузга. 2018 жылы бул толук жылдын жыйынтыгы менен санап көрсөк, бизден түзмө-түз менен каржылоо менен жана өнөктөштөр аркылуу каржылоонун 800дөн ашуун ишкана каржыланыптыр. Бунун каржылоо суммасы 40 миллиондон ашык болуп түзүлүптүр. Бул белгилей кете турган нерсе да бар. 18 жыл региондор өнүктүрүү жылы болуп саналгандан 800дүн ичинен 700ü бул бүт региондордо болгон ишканалар каржыланыптыр. Акай мырза, эми ошол эгерде 700 ишкана ошо аймактардан колдоого ээ болгон болсо, булар кайсылар? Кайры иштетүү тармагыбы же эмне? Эң эле негизги бул агро өндүр жай комплекси, андан тышкары өндүрүш тармагы 700дүн 500гө жакын эле бул биздин айыл чарба тармагынан алган насыялар болуп чыкты. Эми негизинен ушундай эле болот, туура. Баягы элетте болгондон кийин ушу айыл чарба тармагын каржылоо маселеси болмокчу. Эми баягы сөз бар го кыргызда. Төрөлөрүнө сүйүнбөй турганына сүйүн депчи. Болуптур, ошол ишканалар өндүрүшкө берилди. Эми андан ары иштеп кетипсе кандай болот атат? Ушуну өргө салдыңыздарбы? Туптура, бул айткан сөзүңүз туптура. Берилген насыянын мөөнөтү баарына белгиленгендей эле 5 жыл болуп саналат. 5 жыл бул биз биринчи кадамдар болуп биз берилдик, анан анын баарын көзөмөлдөп да турабыз. Өзүбүздүн аудитибиз да бар. Банктар да көзөмөлдөп турат. Анын акыбалдары кандай, финансылык туруктуулугу кандай, иш кылып карап турабыз. Көз салып турасыздар, э? Эми Азамат мырза, мына кепилдик фонду албетте баягы колуңуздан келишинче ошо насыяланган кишиге жардам берип турасыздар. Ушу кепилдик берердин алдында сиздер ошо насыя ала турган ишкана болобу, же адам болобу, же чарба болобу, кайсыл жагын карайсыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи район угармандары. Рахмат суроого. Бул кепилдик фонд деген ушул чакан орто бизнеске банкка кайрылганда күрөөсү жетишсиз болгондо өзүнүн колдоосун көрсөтөт. Биздин колдоо деген ошол банкка өзүбүздүн кепилдигибизди беребиз. Ошол кайрылган ишкерди колдоп бер депчи. Ошол кепилдикти берердин алдында сөзсүз түрдө биз финансылык уюм болгон соң биз ошол финансылык абалын карайбыз. Бул финансылык абалды караганда обязательно ошол банкка кайрылганда ошол каражатты кандай төлөп берет, кайсы булактардан төлөп берет, ошол бүт эмелерин изилдеп, ошол алынган кредит сөзсүз максаттуу пайдаланабы же пайдаланбайбы, ошол алынган кредит ага зыян келтирбейби, ошол жагын карап туруп, анан өзүбүздүн чечимибизди чыгарып, мындай айтканда ошо банк тарабынан кылынган анализден тышкары биз үстүнөн дагы мындай айтканда независимый да өзүбүздүн бир оценкабызды жасап туруп, анан өзүбүздүн чечимибизди чыгарабыз. Анан чечимибизди чыгарган соң
биз ошо банк тарапка, биздин өнөктөш банктар бар, ошолорго өзүбүздүн жообубузду беребиз. Мына биз карап чыктык, Баланчаев деп. Бул мындай айтканда кагаз түрүндө өзүбүздүн обязательствону банк тарабына беребиз да. Азыр биздин радио угурманыбыз бар экен. Угуп атабыз сизди. Угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен мындай буларга бир суроо бербекмин да. Мына азыр күрөө адам айтып атат. Көптөрү мисалы үчүн банктан алып туруп, күрөлөрдү насыянычы той өткөрүүгө же башка бир максат нерселерге жумшап коюп атат. Кийин кайра банкка төлөй албай калышат да. Азыркы мезгилде азыр кайсы тармактарга бере турган сизде план иштериңиздер бар? Биринчи суроом. Экинчи суроом, мисалы үчүн ал үйүнү коюп алгандан кийин, мисалы үчүн үйүнү койгондон кийин 1 жылга жетип, 2 жылга жетпей туруп, кайра үйүнү тартып алып, кээкилер байкуштар үйү жок калып атышат да. Айрыкча мына айыл банктагылар көбүнчө эле ушундай бир туура эмес иштерди алып барышы мүмкүн да. Бул бизнес болуп кетип атат. Кээкилер вообще эле үйсүз калып атат. Кээкилер соттошу менен эме болуп атышат. Азыркы мезгилде эсе күрөөсү болбогон болсо, насыя жок калып кала берет экен. Ушуга бир механизмди иштеп, мисалы үчүн ошону жок дегенде 1 жылга 30 миң, 50 миң же канча жыл иштете ала турган гана механизмдерди иштеп, калган үйүнү коюп туруп, күрөөгө койбой, ошо элдерди көп кыйнабаганга механизм иштеп чыксаңыздар деп ойлойм да. Сизге суроо берсе болобу сизге? Болот. Мына сиз айтып атасыз, ушу күрөөгө койбой депчи. Ушу күрөөгө койбой деген сөздү айтардын мурда өзүңүз ойлонуп көрдүңүзбү? Кайсы ишкана күрөөгө койбой туруп насыя акча берет? Жок, мисалы үчүн мына эме деген бар, финка деген бар. Группа түзүп алып туруп, ошо группа как учредитель бир 10-15 адам чогулат да, группа түзүп туруп, кимиси төлөй албаканса тигилер адамдар өздөрү кепилдик болуп атпайбы? Ушундай бир группа түзүп механизмдер ойлоп чыкса болот да. Анан азыр мисалы үчүн өрүк болобу же жери болобу, ошо прежде чем ишетерим бар да, барып туруп ошо объекттерди караса, туура мындан түшүм болуп, ошону төлөй алабы же төлөй албайбы деген механизмдерди ойлосо болобу же болбойбу? Өрүктөр жок дегенде, 1 жылда жок дегенде бир 500 килограмм жөн эле алат да, ошонун 200 килограммын сатып төлөй алабы, калган өзүнө калабы деген механизмдерди иштесе болобу же жокпу? Рахмат, сиздин суроого түшүндүк. Эми Акай мырза, мына мисалы үчүн сиздерге бирөөлөр кайрылса, анын кайсы өзгөчөлүгүнө карайсыздар? Бизге кайрылган кардарлардын аларга келтирген талаптарын бул албетте күрөө талабы да болот. Бул долбоордун өзүн алып кете турган долбоор болуш керек, өзүн актай ала турган долбоор, экономикага салым кошуш керек. Долбоордун мурунку иштеп жаткан ишин да карайбыз. Бул кредиттик тарыхы да бар, аны да карайбыз. Анан бул эжекебиздин суроосуна жооп бере баштасак, эң башынан бул максаттуу болууга тийиш. Бул кантип аны көзөмөлдөйсүңөр, бул максаттуу колдонушун дагы көзөмөлдөйбүз. Ар бир кредиттин, ар бир акчанын кайсы жака кеткени дагы каралып турулат. Күрөө катары мына күрөө маселеси бизде региондорго чыгып жүргөндө мына элден угуп күрөө маселеси региондордо курчуп турат. Бул ушундай бир маселе чыккандан кийин 2018 жылы 200 миллион кепилдик фондуна берилген, 200 миллион сом РКФР тарабынан. Анан кийинки бул өзү механизми, буну кесиптешим айтып кетсе туурараак болот. Акай мырза, мындай суроо пайда болуп атат да, мына сиз айтпадыңызбы, ошол элек жергесине 800 ишкананы бутуна коюуга жардам бердик депчи. Бул эми албетте чоң сумма. Бул жерде доллар менен коюлуп атат. Бул эми татаал маселе. Ошо элек жергесине жанагындай насыяны берип атканда күрөөгө алар эмнесин коюп атышат? Күрөөгө өзүнүн жерин коюшат, үйүн коюшат. Алып аткан жабдыгы да күрөө катары карала берет. Бул эми элдин көнүп калган мындай бир ою бар да. Ага дагы карабай алып аткан киши өзүнүн тоокелчиликтери болот, биздин да тоокелчиликтерибиз болот. Албетте. Анан эгерде ишкер мен ушу өзүм ишиме ишенем деп, анан өзүнүн үйүн коюп атса, биз ага да ишенип акча беребиз да. Эми ошол
ал мисалы үчүн болуп туруп алманы кайра иштедет дейли ошонун келечегин карайсыздарбы? Албетте каралат. Бул алдын ала финансылык модель түзүлөт, алдын ала прогноздор түзүлөт. Алып кете алабы, алып кете албайбы, ишкердин кайрылып аткан тажрыйбасы да каралат. Ошонун баарынын негизинде анан каралып чыгып, анан кийин чечим чыгылат. Азамат мырза, мына кепилдик фондду мен ушундай түшүнөм да, эгерде мына насыя алып аткан адам төлөй албаса, мына мен төлөйм деп сиздер баягы төшүңүздөрдү тосуп бересиздер, туурабы? Ушундай болуп атпайбы? Андай болгондон кийин сиздер буларга караганда көбүрөөк карап атпайсыздарбы, туурабы? Сиз мына ушул суроого даярданып турсаңыз, азыр биздин бир шашлык радио каарманыбыз бар экен, угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз сизди. Саламатчылык. Мен бу банктын представителине суроо берейин деп атам да, мына орус-кыргыз фонду деп атпайбы, туурабы? Ооба. Башында укканда булар $1 миллиард деп атышкан, анан $500 миллион берди да бизде азыр, туурабы? Аны азыр жооп берет го? Орус деп аталат да. Эмне ошо түшкөн пайданы Россия алып кетеби? Анан бу канча $1 миллион кетти ошондон бери, мына бул долбоор иштегендер 5-6 жыл болуп калды. Канча $1 миллион элге тараптар, эми канчасы калды? Эми орустардан сурабай эле берип койсо болбойбу? Мисалы жана сураганда кредит сурагандар көп да. Анан мен экинчи суроо мындай да Сагынбек мырза. Мына азыр Кыргызстанда мына граница ачылган Өзбекстан менен. Жана бизде майда эмелер бар болчу. Частный предпринимательдер жана печенье, конфет, чыгаргандар. Ошонун баары азайтылды, бүт токтоп калды ишканалар. Жана Бөтөркө стеклонный завод менен Карабалда эң чоң. Бөтөркө чыгарган. Аны товарды өтпөй калды дейт. Бүт Россиядан келип атат дейт. Муну баары заводдун печкасын токтотуп эле баягы Бөтөркөнү чыгарып эле өзүнүкүн жийип атат да. Аны алган киши жок дейт. Өзбекстанда бүт эле коробкасына керек, коробка чыгарган заводдун баары азыр отуруп атат, ыйлап атат, жумуш жок мына. Заказ жок дейт. Жана коробка чыгарат да Кыргызстанда. Ишканалар. Эми бул башка суроо болсо керек, туурабы? Анткени бул орус-кыргыз өнүктүрүү фонду бул маселеге жооп бере албайт. Албетте биз сиздин сурооңузга кезеги менен жооп беребиз. Азамат мырза, мен сизге суроо бербедимби? Ошо насыя берип атканда, ошо коркпой эле бере бергиле, биз кепил болобуз деп аткандан кийин, ошо кайсы өзгөчөлүгүн карайсыздар, кантип текшересиздер? Мына жогору бир суроону берип кетпеди эжекебиз, ошого мен бир өзүмдүн жообумда кайтара кетпейинби? Мына бул эже сунуштаган механизмдер бүгүнкү күндө бар. Мына өзү айтып кетип атпайбы? Бул чакан, мындай айтканда, банк системасында микро займдарга атайын каралган өзүнчө программа бар. Ал микро займдардын өзүнчө бир талаптары бар. Анан бүгүнкү күндө мына биз өзүбүз гарантиялык фонддо мына өзүбүздүн программаны түзүп атканда, өзүбүздүн системаны коюп атканда, биз банктын адистери менен кеңешип талкуулоо жүргүзгөнбүз да. Алар айтышкан 300 000 сомго чейин ар бир фермер болобу, жеке ишкер болобу, өзүнүн кое турган мүлкү бар. Силер деген тиги майда жагын карабай эле койгула. Силер деген тиги өдө жагын карагыла. Ошо көбүрөөк сумманы сураганда, ошондо проблемалар чыга баштады деп айтышты да. Ошол нерсени биз эске алып туруп, анан бул эми негизи бул баягы банк тарабында уже түзүлгөн бир практика да. Анан биз өзүбүздүн системада койгондо 300 000 сомдон жогорку кредиттерге өзүбүздүн кепилдиктерди бергенге даярбыз дедик. 50 000 сом болобу, 40 000 сом болобу, 100 000 сом болобу, биз өзүбүздүн кепилдикти коюп бергенге даярбыз. Бирок суммасы баягы биз микро кредитованияга барбай элебиз. Биз уже мындай айтканда ишкерлерге колдоо көрсөтүп атабыз. Андан экинчи дагы бир нерсе, биз деген бул мындай айтканда потребительский нужда деп коет го, керектөөчү кредиттер жана бул бизнес тармагында берилген кредиттер. Ошо эки нерсенин ортосун биз так бөлүшүбүз керек да. Мына керектөөчү баягы эме болсо, ал какой-то бир мындай айтканда өзүнүн баягы үй бүлөлүк бир маселенин көйгөйүн ошо чечүү боюнча алып, ошону алса болот ошол кредитти. Бизнес кредитти
өзүнүн бир ишканасы болобу, өзүнүн бир бизнеси болобу, же фермердик чарбасы болобу, ошону өндүрүү үчүн ошого кредитти алса, биз ага даярбыз. Бизде так өзүбүздүн законубуз бар, гарантиялык фонддор боюнча. Бизде так жазылган. Ошол бизнес багытындагы жеке ишкерлерге колдоо көрсөтүү. Акай мырза, мына биздин радиогорунан суроо берип атпайбы, ошо $1 миллиард алдыңыздар эле Россиядан, эми ошонун канчасы өздөштүрүлдү дейт да. Анан бул жерден дагы бир кошумча суроо, жанагы эң төмөнкү сумма сиздер насыяга бере турган ошо кайсы? Жообун баштап берейин. Бул эң башынан эле келишим түзүлгөндөн бул эки өлкөнүн өкмөтү менен келишим түзүлгөн Россия Кыргыз өнүгүү фонду тууралуу. Анда так айтылган да 500 миллион берилет. 500 миллион, 1 миллиард эмес, 500 миллион бул кайтарымдуу эмес, биз аны кайтарып бербейбиз. Грант түрүндө берилген экен, Бизге бекер эле берилген кайтарымсыз Россия Федерациясынын бюджетинен. Бул 500 миллионду азыр кайсы жерде, азыр кайда деп, мына акыркы сандарыбыз боюнча 31 декабрда 2018 жылдын аягына карата биздин бүт долбоорлорду карап чыксак, мындай келип канчадан бери иштеп атасыңар деп атпайбы? Бул сентябрдын 2015 жылдын сентябрынан баштап иштеп атабыз. Бул 4-5 жыл эмес, 3 жылдан ашуун эле болду да. Ушул убакытта $1653 каржыланган, жалпы суммасы 304 миллион болду азыркы заманда. Эми бул баягы насыяга берилип атат, туурабы? Ал кайтарымы да болуш керек дегендей деңгээлде, туурабы? Бул фонд жөн эле грант түрүндө бергенге эмес, анан бул ишкерлерди колдоо максаты болуп атпайбы? Ошон үчүн кайтарымдуулугу бул сөзсүз. Бул биздин уставда жазылган, бул биздин кредиттик саясатта жазылган. Ушундай кайтарымдуулук принципте бересиңер. Кайтарымдуулук принциптин себеби кандай? Бул бир ишкерге жардам берип, андан кийин адам кайтарым актысын бар келгенде бутуна тургузуп, анан кийинки келген ишкерге ага да жардам бергенге шарт түзүлөт. түзүлөт. Азамат мырза, мына биздин радиогорунан суроо берип атпайбы? Жанагындай бир топ түзүп койсоңуздар болот эле дейт да, Финка сыяктуу. Эгерде насыя алган адам төлөй албай калса, топтун мүчөлөрү төлөп бергендей болсун дейт. Бул баягы үйүнөн ажырап калбасын деген тилекти айтып атат да биздин радиогорманыбыз. Сиздер ушуга барасыздарбы? Жок, бул топторду деген ошол банктар түзүшөт, микрофинансылык уюмдар түзүшөт. Ошол бир жааматтын ичинде өзүнө баягы бири-бирине солидардык, мындай айтканда, Тилектештик колдоо көрсөтүп, анан бири-бирине жоопкерчиликти алышып, анан кредитти алышат. Бул топто мындай айтканда күрөө деле кереги жок. Биз андай нерсеге барбайбыз. Анткени биз жана жогору айтып кетпедикпи? Биз андай кредитти карай албайбыз. Анткени биз ошо бизнеске багытталган долбоорлорду колдойбуз. Ошол баягы айыл чарба продукциясын өндүрүү, кайра иштетүү, экспортко багытталган компанияларды, ошол импорттун ордун алуу компанияларды, вот ошондой тармактарды биз колдоп бере алабыз. Мына эже айтып кеткендей, топтор бул мындай айтканда керектечүү, көбүнчө керектечүү кредиттер, же болбосо мындай айтканда натуралдык жүргүзгөн үй бүлөлүк баягы топтор. Булар мындай айтканда инфраструктурага, ошол райондун болобу, шаардын болобу, айылдын болобу инфраструктурасына көп таасир бере албайт. Андай нерсе, андай кредиттерчи. Кредит инфраструктурага өзүнүн салым бере турган, ошонун, допустим, бир эле үй бүлө эмес, көп үй бүлө ошо менен пайдалана турган долбоорлор болсо, ошолор бизге мындай айтканда кайрылсын, артыкчылык берилет. Азамат мырза, бул Акай мырзага кошумчаңыз бар эле? Мен бир аз токтотуп койдум окшойт. Туптур, сөз кезеги сизде дагы эле. Туура, рахмат. Бул действительно бул эме боюнча айта кетет элем да, ар бир ишкердин өзүнүн так бир планы болуш керек да. Ошо планына негизинде
бул мындай айтканда банкир дагы карайт, анан кепилдик фонд деле карайт да. Так бизнес планы бар болсо, ага биз уже мындай айтканда ошол долбоор өзүнчө бир ийгилигине жетет деп биз да ишенебиз. А эгерде так өзүнүн бир планы жок болсо, эптеп эле кредит алып туруп, анан бир максатсыз башка максатка пайдаланып ийем деген болсо, анда бул уже мындай айтканда биз тараптан кооптуу, тобокелчиликти туудурат да. Азыр биздин радио угарманыбыз бар. Суроосун кабыл алсак, угуп атабыз сизди. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен бир 2 суроом бар эле. Суроону кыска берсеңиз, убакыт аз калды, айтыңыз. Биринчи суроо могу мисалы үчүн айтып койсоңуз, Россия өзүнүн счет эмесинен берилген бекер деп ушул эми элдерге бекер берилип аткан акча болгондон кийин ошону мындай аябай бир процент аз же болбосо мындай бир таратканга аракет кылсаңар жакшы болот. Экинчи суроо, мен мисалы үчүн эч кандай бизнесмен эмесмин. Мисалы үчүн айыл чарбасына же болбосо үрөөнчүлүккө же бир туризмге беребиз деп атпайсыңар. Мисалы үчүн бир например бир Караколго же болбосо Ысык көл жака бир гостиница салсак, ошол гостиницаны өзүн кайра залогко коюп, мисалы үчүн бир канча $100,000 менен бүтсө ошо гостиница, ошону кайра өзүн ошону залогко коюп иштетсек болобу? Мына сиздин сурооңузга буюрса бир аздан кийин жооп беребиз. Урматтуу радио угармандар, азыр жаңылыктарга назар салыңыздар, андан ары маегибизди дагы улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-кызматынын мурдагы башчысы, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеев суракка чакырылды. Бул тууралуу биринчи радиого башкы көзөмөл орган маалымат катчысы Наргиза Кубатова билдирди. Анын айтымына караганда, Мусакеев аскердик прокуратурага чакырылып, 1-май райондук соту бөгөт чарасын карап, андан башка жакка кетпөө жөнүндө тил кат алуу жөнүндө чечим чыгарды. Белгилей кетсек, Мусакеев УКМКнын 9-кызматын жетектеп турганда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелүүдө. Саясат. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик салык кызматынын коллегиялык жыйынына катышты. Жыйын жүрүшүндө мамлекеттик бюджеттин 2018-жылкы киреше бөлүгүн аткаруу маселеси, салыктык карыздарды өндүрүү боюнча иштин жыйынтыгы жана учурдагы башкы маселелер талкууланды. Өкмөт башчынын айтымына караганда, салык салуу тармагындагы мамлекеттик саясатты мындан аркы толук кандуу ишке ашырууну талап кылуу менен салык кызматындагы салыктык милдеттердин баарын бириктирүүгө даярдык жүрүп жатат. Айта кетсек, 2018-жылы мамлекеттик салык кызмат тарабынан 79 миллиард 583 миллион сом суммасында салыктар жана төлөмдөр чогултулган. Муну менен 2017-жылга салыштырмалуу салыктардын түшүшү 6 миллиард 122 миллион сомго же 8,3%га көбөйгөн. Коом жана турмуш. Кытай Эл Республикасынын Синьцзян уйгур автономдук районунда саясий тарбия берүүчү лагерлер жок. Бул тууралуу бүгүн журналисттер менен болгон жолугушууда Кытайдын Кыргыз Республикасындагы элчиси Сяо Цинхуа билдирди. Ал белгилегендей, Суардагы кырдаал бул Кытайдын ички өз ара иши. Анын айтымына караганда, билим берүү мекемелери ошондой эле терроризм жана экстремизм менен күрөшүүдө алдын ала чараларды кабыл алуу үчүн керек. Ошондой эле элчи Суарда кыргыздар да бар, бирок алар Кыргызстандын жарандары эместигин кошумчалады. Экономика. 2018-жылдын 9 айында Кыргызстанга инвестициянын келиши $344 миллион түзүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 31,5%га азайган. Бул тууралуу экономика министри Олег Панкратов жогорку кеңештин КСДП фракциясынын отурумунда билдирди. Анын айтымында, уштапта дүйнөдө түз инвестициялардын көлөмү түшүп жатат. Анын башкы себеби кирешелердин төмөндөшү менен айрым мамлекеттердин бири-бирине киргизген санкциялар болууда. Өткөн жылы экономика өткөл мезгилде турган өлкөлөргө инвестициялардын тартылышы 27%га азайган. Экономика министри ушул мезгил аралыгында 244 ишкана түзүлүп, цемент, кыш, турмуш тиричилик техникалары, май сындуу өнүмдөр өндүрүлө баштаганын билдирди. Чет элдик жаңылыктардан Россиянын Кемерово областында шахтерлордун автобусу кулап 6 адам көз жумду. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, эл ташуучуна 40-45 метр бийиктиктен кулаган. Каза болгондордун сырткарыдагы 16 адам ар кандай жаракаттарды алган. 4 адам оор абалда аймактык оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Көмүр компания тарабынан атайын комиссия түзүлүп, иштин чоо жайын териштирүү башталды. Алдын ала маалыматтарга ылайык, айдоочу рулду башкара албай калган. Спорт.
12 февралдан 27 февралга чейин Борбор калаадагы билим берүү мекемелеринин спорттук базаларында Бишкек шаарынын Ден соолук спартакиадасы өтөт. Спартакиадага жогорку жана кесиптик билим берүү мекемелеринин кошундары катышат. Жеңүүчүлөр менен байгелүү орун ээлери Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу спорт агенттигинин алдындагы мектеп жана студенттик спортду өнүктүрүү дирекциясынын тиешелүү даражадагы диплом медалдар менен сыйланышат. Валюта курсу. 1 Америка доллар 69 сом 78 тыйын, евро 79 сом 21 тыйын, рубль 1 сом 5 тыйын, казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Аба ырайы. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус суук болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз да 1-6 градус төмөн. Баткен Ош Жалал Абад аймактарында бирдей эле аба ырайы күтүлүп, түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин жогорулайт. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 2-7 градус төмөн. Нарын Обасында түнкүсүн -18-23 градуска чейин төмөндөсө, күндүз дагы 3-8 градус суук болот. Ал эми Борбор Бишкек шаарында эртең абанын температурасы түнкүсүн 9-11 градус суук болсо, күндүз 2-4 градус жылуу болушу күтүлөт. Урматтуу радио көрөрмандар, күндүн темасын улантабыз. Бүгүн Орус Кыргыз өнүктүрүү жана кепилдик фонддун финансылык колдоосунун натыйжалары деген темада сөз болуп жатат. Студиябыз меймандары Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун өкүлү Сакебай уулу Акай жана кепилдик фонду ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары Азамат Кожобаев. Урматтуу радио көрөрмандар, эгерде мына ушул маселе боюнча сиздердин суроолоруңуздар, азыркыда айткандай пикирлериңиздер болсо, 39-21-90 жана 65-66-04 номерлүү телефондорго чалыңыздар. Акай мырза, биздин радио көрөрман суроо берип атпайбы? Мисалы үчүн Россиядан буюрса бул баягы кайтарымсыз эле алынды дейт да. Андай болгондон кийин баягы пайызын төмөн кылып берсеңиздер жакшы болот эле деген пикир айтылып атат. Буга кандай карайсыз? Бул пайызды төмөндөтүү маселеси эң башынан бери эле турат. Бир гана бүгүн эле угуп аткан суроо эмес, бул улам эле талкууланып турган суроо. Пайыздык төмөндөтүү маселеси бул 4% болуп түзүп атпайбы? Биздин насыялар 4%дан берилет. 4% эми жакшы эле сумма. Мөөнөтү 5 жылдан баштап 15 жылга чейин. Бул бизден түзмө-түз келип кайрылган аймактарда 200 миңден баштап, Бишкекте болсо 1 миллиондон баштап өйдө. Бул биз ушундай талаптар менен беребиз. Ушундай условиялар ушундай. Анан 4% бул СНГ боюнча карап көрсөк дагы эң төмөн пайыз болуп эсептелет да. Биздин оюбуз ушундай. Бул аныс деле жеңилдетилген болуп берилип атат. Анан 4%-дын ичинде дагы бул мына пайыздардын ичинде резервтер да түзүлөт. Анын ичинде административдик чыгашылар бар. Ушунун баары келип, анан бул мөөнөткө бөлүнгөндө эң эле баягы эле болуп калат. Төмөнкү эле пайызда. Мейманкана тууралуу да суроо берди. Анын жоопта бул мейманкана курууга мүмкүнчүлүк бар. Бул биздин классификацияга карата биз туризм тармагында кошо колдоп кетебиз. Туризм тармагы эң эле артыкчылыктуу катарларына кирет, бирине. Каракол болобу, бул башка ар бир аймактарда болобу, келип кайрылса карап даярбыз. Анын курууга дагы инфраструктура туризма деген эмеге кирет да. Азыр биздин радио көрөрманыбыз бар, угуп атабыз сизди. Саламатчылык. Бул фонд түргө бизнесмендер үчүн да. Ешнене булар ата мына жогорку кеңеште өздөрү чечим кабыл алып 6%га деп түшүрүп атпайбы өздөрү үчүн. Булар крупный бизнесмендер алат, менеджерлер ала албайт да. Эми ушул фонддон 100 миллион сомуна да микрокредитование отдел ачып турса, жана баягы себеп туралы алгандарга бөлүп койсо, 1 жылда бере турган кылып, 1 жылда 15% берсе баары алмак ошондочу. 15 миллион сом 1 жылда түшмөк. Следпит эле байларды байытып, ошолорго төмөнкү пайыз менен берсеңер дагы, адерки байкуштар баягы эле
3% ayına da 36% bilen 28-36% bilen alıp elin şonu kaynap atpayбы, рахмат. Сизге бир суроо берсем болот эле да. Мына мисалы үчүн биздин радио каармандарыбыз айтып атат, мына 200 миңге чейин алса болот депчи. Бул эми баягы катардагы адамдарга берүүчү эле нерсе го дейм, кандай дейсиз? Азамат мырза айтпады ошо бул негизинен баягы бизнесмендерге эле бериле турган насыя деп, буга кандай карайсыз? Өзү бизнесменге эле берет деген бул мындай өзү коомчулукта да ушундай пикирде жүрөт. Анан биз мына 2008 жылдын аягында түзмө-түз биздин чегибизди ылдыйлатканбыз. Ал 300 миң болсо азыр 200 миңден баштап түзмө-түз карайбыз. Бул жалаң гана аймактардагы долбоорлор келсе, андан тышкары чакан жана орто ишкерлерге бербей атат. Биздин бүт кредиттик портфелдин баарын санап чыксак 36 эле насыя бул түзмө-түз берилген. Калганын баары 1653түн калганы, 36дан калганы бул чакан жана орто ишкерлер, бул аймактарда түзүлгөн. Анын бүт кредиттик портфелдин ичинен 80% аймактарга берилет. Кредиттик портфелдин көлөмүнө карасак бул 50% түзөт экен. Азыр биздин радио каарманыбыз бар. Отабыз сизде. Мен азыр эле суроо бердим эле тиги жанакы туризм боюнча. Ооба, мейманкана жөнүндө. Мейманкана боюнча мисалы үчүн Караколдо жай кышыды туризм болот атпайбы? Анан ошол жака мисалы үчүн биз деле бизнесмен эмеспиз да, чоң бизнесмендер да бизнесмен болгубуз келет. Анан эч кандай баягы эмнелерибиз жок да, ушуга кепилдик боюнча жардам беребиз деп. Силерге кандай кайрылсак болот? Адрес кандай? Телефондоруңарды айтып коесуңар, рахмат. Болуптур, азыр эле айтып койсун Акай мырза. Байланыш телефону же Азамат мырза, сиздер айтып койсоңуздар, биздин радио каарманыбыз түшүнгөндөй болсун. Бул радио каарманга айта кетет элек, жазып алса биздин телефондор, сурап билүү телефондорубуз 66 49 60 жана 60 жана 62 53 74. Ушул телефон аркылуу байланышсаңыз болот. Же болбосо биздин өзүбүздүн расмий корпоративдик өзүбүздүн сайтыбыз бар. gf.kg деген. Ошого кирип, өзүнүн чөнтөк телефону аркылуу кирип маалыматты алса болот. Туризм боюнча айта кетейин, биз туризм багытын колдоп бир нече кепилдерди бердик, гарантияларды бердик. Туризм өзүнчө бир 10% ээлейт ошол экономикалык тармактардын арасында. Эгерде өзүнүн бир жакшынакай ою пландары бар болсо, бизге кайрылып, биздин өнөктөш банктар бар, 11 өнөктөш банк бар, ошолор аркылуу өзүнүн заявкасын деле жөнөтсө болот. Эгерде ошол өзүнүн ою бар болсо, бизнес план түзүү боюнча бир мындай колдоо керек болсо, бизде де ошол консультативный бир кеңеш берүүчү адистер бар, ошолор аркылуу кайрылып жардам алса болот. Азамат мырза, биздин радио каарманыбыздын суроосунун маңызы мындай болуп атат да. Мисалы үчүн мен сиздерден насыя алам дейт. Мейманкана курайын деген ниетим бар дейт. Эми буюрса ошол мейманкананын өзүн баягы күрөөгө койсом болобу деген пикирде айтып атат. Сөзсүз түрүндө курулуучу мындай активдер ал банк тарабы менен сүйлөшүп, өзүнүн баягы банк адистери менен баягы көрсөтөт өзүнүн баягы иш планынчы. Ошондо алар уже автомат сөзсүз түрүндө киргизип коюшат анычы. Андан тышкары биз баягы жетпеген сумманы биз да бере алабыз да. Эгерде бул мындай айтканда өзү айтып атпайбы, мен бизнесмен эмесмин депчи. Бул мындай айтканда бул түшүнүктүү мындай кененирээк караш керек да. Эгерде сен мындай айтканда бир өндүрүш менен алектенсең, анда сен уже мындай айтканда ошол бизнесмен катары кирип каласың. Экинчи суроо, бизнесмендин баягы чакан ортосу да бар, көлөмүндөгү бар, анан баягы ири ишканалар бар. Ал мындай айтканда экинчи маселе да. Азыр биздин дагы бир радио каарманыбыз бар. Отабыз сизде. Алло, салам алейкум. Уалейкум ассалам. Мен атым Шарип. Мына өзгөндө жана Жалпак таш деген жерде таш чыгат да. Жана ракушечник деген. Плита жасалат, анан дуалдарга жармаштырат алар.
Al Bişkek'tin көп жерин. Ошону биз организовать эткен элек 10 жыл болду. Станок алынган, машина алынган, дагы көптүрсө бир аз жетпей атат. Ошондо канча проценттен алсак болот? Бул Азамат мырза, сиз жооп бересизби бул суроого? Мен жооп берейин. Шарип мырзага айта кетет элек, бул травертинг боюнча айтып атат го дейм. Мындай өндүрүштү да биз колдоп бере алабыз, эгерде мына жогоруда мен айтып кетпедимби, 11 өнөктөш банктарыбыз бар. Ошолорго кайрылып, мына Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун ар бир ошол банктарга берилген да каражаттары бар. Ошо кайрылып, эгерде күрөсү жетишпей калган учурда болсо, биз аны колдоп бергенге даярбыз. Именно ошол эмени травертинди өндүрүү боюнча ишканаларды биз да колдоп бердик, бир нече компанияларды. Эгерде Шарип мырза кайрылса, биз да аны карап бергенге даярбыз. Жанакы эмени телефонду мен студияга эле таштап кетейин. Эгерде Шарип мырза кайрылып калса, ошол жерден алып алса болот го дейм. Дагы кайталап коеюнбу? Биздин телефонубуз 62 53 74 жана 66 49 60. Ушул телефондорго кайрылыңыздар. Эми Акай мырза, мына буюрса 2018-жылы аткарган иштериңиздер жөнүндө сөз кылдык. Сиздерге кайрылуунун шарты жөнүндө дагы сөз кылдык. Эми 2019-жылга өтсөк да, 2019-жылга карата кандай иштерди аткаралы деген оюңуздар бар? 2019-жылы бул президенттин жарлыгы менен кайрадан региондор өнүктүрүү жылы жана санариптүү болуп санариптештирүү болуп саналды. Анан кийин буга карай Россия Кыргыз өнүгүү фонду дагы 18-жылдын саясатын кайра улап кетүүгө даяр. Алдын ала иш пландары түзүлүп атат. Эң эле айтып кете турган бул негизги басымды кайрадан аймактарга жасайбыз. Аймактарга жеңилдетилген насыялар берилет. Чыгым түшүндүрүү иштерин да жүргүзөбүз. Сонун бир маалымат катары бул планда азыр 19-жылы бир стартапты колдогонго багыт жасап атабыз да. Бул стартап проект келсе, ага түзмө-түз каржылоого 1 миллион бөлүнгөн. Анан чакан жана ишкерлерге дагы 1 миллион да. Бул өзүнчө болуп калат. Жалаң гана стартап ишкана бул өзүнүн идеясы бар болсо, жакшынакай келип, анан конкурс түрүндө өтөт да. Бул конкурс түрүндө өткөндө жалаң гана биз карабайбыз. Бул конкурс комиссиясынын ичине ошол эле аймактын өкүлү киреби, ошол эле аймактын ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү киреби, иши кылып бир комиссия түзүлөт, конкурс түрүндө өтөт. Жакшынакай бизнес идея болсо аны колдоп берүүгө даяр болобуз да. Бул ошо региондорго басым жасайбыз. Бул эмеде дагы анан региондор өнүгүү башатты аттуу бир конкурс бар болчу. 2018-жылы бул чыгарылды эле, иштеп чыгарылган. Жыйынтыгы боюнча муну улантууга бир чечим чыгарылды. 2019-жылдын аягына чейин конкурс улантылды. Анткени региондорду биз өнүктүрүшүбүз керек. Региондорго колдоо жасап, алар ар бир аймакта тандалып чыккан долбоорлор болуш керек. Анан ошо жыйынтыгы буюрса 19-жылдын аягында болот. Азамат мырза, мына 2019-жылы маселе ушундай болуп атат. Ошо уяң жүндүү койлорду көбөйтүү, уяң жүндүү койлорду баккан чарымдарды көбөйтүү маселеси коюлуп атат. Мындан тышкары, мисалы үчүн Талас областында төө бурчакты өнүктүрүшкө республиканын түштүгүндө бул пахта, үрөмчүлүк пахтасын түзүү керек болуп атат да. Ошо өзүңүздөр кепилдик берип, мына ушул тармактарды өнүктүрүүгө жардам бере аласыздарбы? Сөзсүз түрүндө биз бул региондордун ар бир өзүнүн мындай айтканда бир эмеси бар да, мындай өзүнүн бир артыкчылыгы бар да. Мына сиз айтып кеткендей төө бурчак, же болбосо пахта болобу, же болбосо уяң жүндүү кой болобу дегендечи, биз ар бир ошо регионго жараша өзүбүздүн колдоону көрсөткөнгө биз даярбыз. Мына андан тышкары да биз ошол мына Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан биз
200 миллион сомдой каражат алганбыз. Атайын ошол региондордо айыл чарба багытын колдоо жана ошол айыл чарба колдоонун именно ошол баягы асыл тукум малды көбөйтүү боюнча деген бир өзүнчө бир мындай айтканда долбоор шарттар бар болчу. Биз ошол боюнча жакшы ишти алып барып атабыз. Мына бүгүнкү күндө жакшы фермердик чарбалар бар. Ошо сүт багытында иштегендер. Жакында бир жакшы бир долбоор келди. Ошол уяң жүн койлорду сатып алуу боюнча биз ошолорду колдоп берип атабыз. Бул мындай айтканда сөзсүз түрдө колдолунчу долбоорлор. Биз ошолорго көбүрөөк көңүлдү буруп маанини беришибиз керек да. Азыр биздин радио угурманыбыз бар. Угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабызды. Мен да кайрадан чыгып атам сиздерге. Эме эң аз кредит канча сумма бересиңер, эң көп канча кредит сумма бересиңер. Же болбосо көлөмүнө жарашабы? Көлөмү койгондо неме да? Мисалы үчүн үй 30 миң, 35 миң доллар болгон болсо, ошону канча процентине чейин бере аласыңар? Рахмат, Азамат мырза. Мына биздин радио угурманыбызга кандай суроо беребиз? Эң көп насыя кайсы, эң жогорку насыя кайсы? Бул күрөөгө жараша эмес, бул талапка жараша болот да. Бул долбоордун өзүнүн планы кандай, долбоордун түзүлүшү кандай, анан кандай талаптарыңыз кандай долбоорду түзгөн атасыз, ошого жараша беребиз. Эң төмөнкү жери жок. Бул 1 миллионго чейин, анан быйылкы жылдан баштап региондордо 200 миллиондон өйдө түзмө-түз кетип берет. Азамат мырза, кошумчаңыз бар экен? Мен да бир кошумча кылып коеюн. Мына мен да бул коллегага да толук кошулам. Бул күрөө маселеси бул өзүнүн иш планында тоскоолчулук болбош керек. Ошол үчүн мына бүгүн биз атайында маалыматты берип атпайбызбы? Гарантиялык фонд түзүлгөн. Эгерде сенде жакшынакай планың бар болсо, эгерде сен бир жакшынакай бир өндүрүшүң бар болсо, мүмкүнчүлүгүң бар болсо, анда банкка кайрылып, ошону өнүктүрүш керек, өстүрүш керек. Биз ага өзүбүздүн колдообузду көрсөткөнгө даярбыз да. Азыр биздин радио угурманыбыз бар. Угуп атабызды. Алло. Угуп атабызды. Саламатсыңар. Мен жанагы уяң жүндү койду көбөйтүү деген Таштанбек Акматовдун өзүнүн личный эмесинде ошо кой деген аябай көп да, кызды чет мамлекетке чыгып жүрбөй, ар кандай буюмдарды неметип. Ошондон чет мамлекеттен сатып албай ошо Акматбек жанагы мурдак ошондон албайсыңарбы? Таштанбек Акматов. Эми албетте буга азиз жооп бериш керек. Акай мырза, сиз жооп бересизби? Чоң рахмат сурооңузга жеке. Уяң жүндү кой, биз албетте ал Ташматбек Акматовдун мурунку бир чарбазы болчу, азыркы Батырбек Акматов деген баласы колдоп жүрөт. Анан 1,5 миңден ашык кою бар. Барып карап да жүрөбүз. Аны көзөмөлдөө койлору жакшынакай сатканга да өзү сатып да жүрөт. Бизден насыя да алган. Бул киши өзүнүн асыл тукум малын көбөйтүүгө сан. Ошону эле коюн мындай, бул суроо мындай болуп атпайбы? Ал ошол эле коюн алып албайсыңарбы Акматовдун депчи. Бул койлордун өзгөчөлүгү болот. Бул деген асыл тукум болуп саналат да. Бул бири-бирине аралашып жүрүп, кийин өнбөй калганда, мен ошон үчүн келип, алып келип сатып келип атпайлыбы? Анан бул тууралуу дагы бир маалымат айта кетейин. Россия Кыргыз өнүгүү фонду тарабынан программа иштелип чыгылган. Уяң жүндү койду өнүктүрүү жана өндүрүү деген программа азыркы учурда Айыл чарба министрлигине, Агрардык университетине бул бүт жөнөтүлгөн карапчылууга. Анан буйруса бул өкмөттүн колдоосу менен программа иштеп чыгылса, бир жакшынакай колдоо шарттары да түзүлөт деп максаттабыз. Азамат мырза, мына сиздердин колдооңуздар менен ошо Топоз трактор чыгарып ишканасы өндүрүшкө берилди эле. Мына жаз келатат. Эгерде мүмкүн болсо ошо дыйкандар мына ушул ишканадан трактор сатып алгандай болсо да арзаныраак. Мына ушуну дагы бир бүгүнкү күндөгү абалы жөнүндө бир баяндап берсеңиз, анткени себеби дыйкандарга трактор керек болуп атат бүгүнкү күндө.
туура биз гарантиялык фонддун ичинде башкармалыкта бир чечим алганбыз, бир атайын бир программа иштеп чыкпайлыбы депчи. Ошол биз өлкөдө айыл чарба машиналарды куруу, анан кайра калыбына келтирүү деген бир программаны алганбыз. Ошол программанын алкагында биз ушул биздин ишкерди колдоп, ал колдоонун негизинде өзүнүн баягы ишканасын кеңейтип, азыркы күндө фермерлерге тракторлорун кайра баягы сборкасын жасап, кураштырып, элге уже баягы өзүнүн баягы сунуштарын берип атат. Мына жакында эле мына ушул жуманын башында биз барып келдик, 7 тракторду уже куруп даярдап коюптур. Мына биздин колдоонун негизинде баягы керектечү нерселерди Кытайдан алып келип туруп, биякта куруп өзү даярдап туруп, фермерлерге сунуштап атат. Жакшы экен. Бул мындай айтканда жакшы нерсе, анткени сапаты жакшы болот. Андан тышкары бул баягы жеткиликтүү болот. Арзаныраак болот. Ошол эле трактор, допустим, Кытайдан түзмө-түз алса, бир нече пайызга уже көбүрөөк болмок. А биякта бул баягы керектүүчү запчастьтарын алып келип, биякта курган соң баасы төмөнүрөөк болуп атат. Акай мырза, мына бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда электромобиль чыгарууга кызыккан балдар бар. Бүгүнкү күндө чыкты Кыргызстанда. Муну так эле айтып койсок болот да, анткени себеби биз аны билебиз, журналист катарында барып көргөнбүз. Эгерде ушулар кайрылып калса, электроавтобус чыгаралы, электромобиль чыгаралы, электротрактор чыгаралы депчи, сиздер жардам бере аласыздарбы? Эң эле сунуш болмок бул келип, эгерде кайрылып анан долбоор түзүлүп келсе, албетте карап чыкканга даяр болобуз, анан колдоого да даяр болобуз. Демек, баягы электромобиль чыгара турган ишкерлер болсо, силерге кайрылса, демек колдоо табат экен. Артыкчылык тармактары билип алып саналат, машина куруу. Анын дагы бир маселе, мына бүгүнкү күндө ошо үй куруу үчүн арматура өзгөчө керек экен да. Аны бүгүнкү күндө ошо Россиядан сатып алып атышат. Биздин ишкерлерчи, ошого байланыштуу жанагы турак үйлөрдүн баасы да кымбаттап кетет. Алар ушу жанагы арматура чыгаруучу заводду күтүп атышат да, мына ушундуктай. Ушундай бүгүнкү күндөгү абал жөнүндө айтып кетсеңиз. Биздин азыркы каралып аткан долбоорлордун арасында дагы арматура чыгаруучу заводдор бар. 2018 жылдын аягында эле премьер-министр келип ачып кеткен бир завод бар. Бул Бишкектин ичинде. Андан тышкары азыркы каралууда бул Кара-Балтада бир завод бар, каралууда. Буюрса, ушул тармакты да өндүргөнгө аракет кылабыз. Эми качан өндүрүшкө берилип калат буюрса? Буюрса 2009 берилет. 2019 берилип калат, э? Демек быйыл. Быйыл. Анда жакшы кабарыңыз бар экен. Жакшы кабар болот. Азамат мырза, сиздердин өнөктөштөрүңүздөр барбы? Албетте, бизде бүгүнкү күндө 11 коммерческий банк бар да. Ошолор мындай айтканда банк системасынын активтеринин бир 70%-ын түзөт. Анын ичинде дагы айта кетейин, булардын жергиликтүү филиалдары 230 филиалдан ашыгыраак. Бүгүнкү күндө мындай айтканда биз ошо өнөктөш банктар аркылуу өзүбүздүн кызматыбызды элге сунуштаганга даярбыз. Ар бир регионго чыгып, ар бир ошол регионалдык филиалдар менен биз кезигишип, өзүбүздүн гарантияны берүүчү механизм боюнча өзүбүздүн бете чараларды өткөрүп, ошол жыйындарды өткөрүп, бүт кыдырып чыкканбыз. Урматтуу радио көрөрмандар, мына бизге бөлүнгөн убакыт аяктады, күндүн темасы соңуна чыкты. Бүгүн Орус-Кыргыз өнүктүрүү жана кепилдик фондунун финансылык колдоосунун натыйжалары деген темада сөз болду. Студиябыздын меймандары Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун өкүлү Сакайбай уулу Акай жана кепилдик фонду ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары Азамат Кожобаев. Сиздер менен студияда Сагынбек Абдыкалков болду. Ал эми режиссерлук пультта Айда Исмайлова эмгектенди. Ободон кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар.